Борбор Азиядагы Америка университети окуусун аяктап жаткан абитуриенттер үчүн окуу жайды тааныштыруу иш-чарасын өткөрүп, университеттин артыкчылыктары тууралуу кенен маалымат берди. Кыргызстандын региондорунан жана Борбор калаадан келген окуучуларды ата-энелери менен кошо Америка университетинин студенттери кызыл түстүү окшош форма кийип, колуна факультеттер тууралуу маалыматтарды камтыган баракчалар жана китепчелер менен эң мыкты маанайда тосуп алышты. Университеттин вице-президенти Чыңгыз Шамшиевдин айтымында, Америка университетине бир гана Кыргызстандан эмес, башка коңшу мамлекеттерден да тапшырып окугандар бар. В УЦА ежегодно поступает приблизительно... Америка университетине жыл сайын 400-гө жакын адам окууга тапшырат. Алардын көп бөлүгү Кыргызстандан. Бирок биздин окуу жайга башка өлкөлөрдөн да студенттер тапшырып келишет. Борбор Азиядагы Өзбекстан, Тажикстан өңдүү коңшулардан. Андан тышкары Афганистандан студенттерибиз бар. Ошондой эле Орусия, Корея, АКШ жана Япония сыяктуу өлкөлөрдөн келип билим алышат. Студенттерибиздин 30% башка жактан келгендер. Представители других стран. У нас международная среда. Америка университетин аяктаган бүтүрүүчүлөр 90 күндөн ашпай, өз кесиптери менен жумуш таап, иштеп кетери да белгиленди. Аларга болгон талап жогору болуп, алган айлык маяналары да чоң өлчөмдө экени белгиленет. Эркин ой жүгүртүп, англис тилинде эркин сүйлөп, башка тилдерди үйрөнүүгө жөндөмдүү студенттер тарбияланары айтылат. У нас успешные ученики, конечно. Биздин студенттерибиз ийгиликтүү, бирок бизде окуу оңой эмес. Анткени билимге талап күчтүү. Билим берүү системабыз спецификалуу, академиялык чөйрө. Бирок ошол эле учурда өтө кызыктуу. Эмгек кылам жана аракет кылам деп тапшырган студенттер бул жакта эрикпейт. Алар өз жашоосундагы унутулгус 4 жылды өткөрүшөт. Увлекательных года своей жизни. Бул жогорку окуу жайы эл аралык QS, Quacquarelli Simons рейтинги боюнча Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия аймактарын алганда жогорку рейтингке. Мына ушул көрсөткүчтөргө жана билимдин сапатына карап, Америка университетине балдарын окутам деген ата-энелер да арбын. Балам азыр 11-ci класста окуйт, 6-cı мектеп гимназиясында. Что же мы изучаем на факультете экономики в УЦА? Прежде всего, обучение в УЦА на нашем факультете направлено на развитие и применение навыков критического мышления. Это уметь задавать вопросы и осознанно относиться к процессу обучения. Что не менее важно в современном мире, мы стараемся применять цифровую подходы к экономике и учиться цифровой грамотности. Жақсы специалист болса деп тілейсіз да. И, конечно же, мы учимся работать в команде. Иначе не имеет смысла. Açılғаннан берле негізі Звучит очень мотивирующе, Кыргызстанда правда? ең бірінші, ең алдыңғы университеттерден болып саналады деп ойлаймын да, осындай. Сохранением гуманитарных наук, непосредственно исполнением навыков, непосредственно практика. Америка университетине тапшырсам, башка мамлекеттерге студенттерди алмаштыруу программасы менен кете алам. Бул Америка окуу жайы болгону үчүн мени кызыктырды. Кичинемден Американы жакшы көрөм. Алгачкы атмосфераны бул жерден сезип көрөйүн дедим. Ушунча көп адам келерин күткөм. Бирок азыр өтүп жаткан иш-чара чынында таасирдүү болуп жатат. Университеттин бүтүрүүчүлөрү турмушта өз жолун оңой таап, ишкерлик менен алек болуп, мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген учурлар да бар. Андай бүтүрүүчүлөрдүн бири Бишкек шаарынын социалдык маселелер боюнча экс-вице-мэри, коомдук ишмер, ресторан жана мейманкана бизнеси боюнча ишкер Айжан Чыныбаеванын айтымында, башка бир катар университеттер коррупцияга батып, дипломдорун сатып жатса, Америка университети андай былык иштерден алыс болуп өнүгүү жолунда баратат. К сожалению, демотивированность коллектива преподающих... Тилекке каршы биз башка университеттерге билим берген коллективдин демотивациясын көрүүдөбүз. Албетте бул көрүнүш студенттерге да өз таасирин тийгизет. Ал эми Америка университетинде атмосфера такыр бөлөк. Бул жакта заманбап методика менен билим берүү бар. Сиздер менен Кыргызстандын башка университетине барсак окуу китептери эскирип калганын көрөбүз. 90-жылдары басылган болсо дагы жакшы, бирок андан эскилери көп. Азыркы өзгөрүп жаткан доордо балдарга заманбап жаңы базаны беришибиз керек. Баланын келечегин тандоодо дыкат болуу абзел. Анткени бул жөн гана диплом алуу эмес, келечекке багыт алуу болуп эсептелет. Ребенок сможет построить всю свою следующую жизнь. Бул айтылган сөздөргө университет менен таанышууга келип, кызын окутууну пландап жаткан Айгүл Акунова да кошулат. Менин кызым быйыл 11-ci классты бүткөн атат. Выпускнику. Токмок кыздар лицейинде окуйт.
Турецкий лицейде окуйт. Быйыл бүтүп атат, анан ушул жакка тапшыргысы келет. Бул университетти тандыганыбыздын себеби биз бул университетти көптөн бери билебиз. Олимпиадаларга катышып жүргөнбүз, бул жерге келип билимкана аркылуу. Да, и теперь я хотела бы дать слово нашим звездочкам, Бизге бул нашему университеттин четвертому шарттары жагат. курсу. Билимди терең берет экен. Мамединов, это наши топ-студенты, которые могут поделиться своим опытом обучения на управлении бизнесом. Я решила поступить в УЦАП. Америка университетинде эң мыкты билим берген үчүн бул жакка тапшырам деп чечтим. Окуу жай бардык тармактарда көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет деп айта алам. Менимче Кыргызстанда жана Борбор Азиядагы эң күчтүү университет. Мен ата-энем менен 1 жыл мурун эле кеңешип, баарыбыз мен үчүн бул окуу жай туура келет деп чечкенбиз. УЦА для меня подходит. Окуу жайдын жетекчилиги эгерде ата-энелерде баласын чет өлкөдө же Кыргызстандагы Америка университетинде окутуу тандоосу турса, сөзсүз бул жакта калтырууга чакырат. Анткени чет мамлекеттердеги университеттердин бардыгынын эле деңгээли жогору боло бербейт. Башка өлкөгө билим алганы барган кыргыз абитуриенттеринин 80% өтө начар жана кымбат Америка, Британия жана Чыгыш Европанын университеттерине тапшырып алышары белгиленди. Анын ордуна өз өлкөсүндө жайгашып, сапаттуу, терең билим берген Америка университетине тапшырса, жагдай бир топ жакшы болору кошумчаланат. Чет жактарга магистратураны окуу үчүн бала чоңоюп калган кезде жөнөтсө жакшы болот деп эсептешет. Зыярат Эсенбай, Ынтымак Кожошалиев, Булак КG.